Kaza bolgon Uygurdun sözü menen он рассказал журналистам, бұл сіздің сөзіңізді жазып отыр, что в махинациях замешана семья бывшего замглавы КТС Раима Матраимова. Сіз үшіні тастықтайсыз ба? Мұны Азаттықтан бүгін азыр беріп отыр. Азаттықтың журналистері үш жерде отырышасыңар азыр. Үшіні сіз тақтып, махинациях замешан деп отыр. Сіз үшіні тастықтап бересіз бе? Сіз үшіні 5-6 ай расследование қылдыңыз. 700 миллион бойынша. Сіз бүгін сұрау берген ошоға толық жооп бердіңіз. Бұл қандай ақчылар екен? Анын да суммасын көбейттіңіз. 700 миллиондан 932 миллион деп. Анан бұл ақчылар эмне экенин, кайсы мамлекетке которулганын барын түшүндүрүп бердиңиз. Мен кимге ишенем азыр билбейм. Ушу сөзүңүздү таттыктап кайталап айтып койсоңуз. Мен докладымда антип айтылган жок. Жок, анда Азаттыкты бул жерде журналисттер барсыңар да, силер азыр онлайнда берип атасыңар да, туурабы? Ар бир бергенде бир уточнить этип, бир тактап туруп анан берсеңер, бул элди заблуждение кылбай. 700 миллион боюнча бир чыгардыңар. Мен бул жөнүндө бир маселе көтөрбөйүн дедим эле. 700 миллион боюнча Кыргызстандын көпчүлүгү бардыгы билет. Кээ бирде ушул жерге отурган депутаттардын өзү дагы билет. Ал эмне деген акча? Каяка кеткен акча? Кандай акча экенин? Бирок билип туруп бардыңар, кээ бир саясатчылар. Мунун баарын саясатка алмаштырып атасыңар. Эмне үчүн бүгүнкү күнү ошол убагында иштеген таможняның председательдери жооп бербейт? Эмне үчүн замы жооп бериш керек? Мен муну бүгүн сүйлөбөйүн дедим эле. Мен мына суроого жазылып, Салайдин Абдраевичтен сурандым эле. Мен сүйлөбөй эле коеюн андай деп. Бирок Азаттыктын азыркы берген мына бул интернетке чыгарып аткан сайтындагы суроосунан кийин мен суроого беришке туура келди. Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Фильм полициянын жетекчиси. Siz ушундай деп информация бердиңизби? Ошо махинацияга Матраимовдун үй бүлөсү аралашкан деп. Жок, андай информация берген жокмун. Анда эмне жазсаңар эми Азаттыктын ким бар бул жерде? Ким бар Азаттыкта? Мен силерден сурап бергим келет ушу. Ушуну силер берип атасыңарбы? Силер онлайн менен түз берип атасыңар да, туурабы? Мен бардыгына массалык маалымат каражаттарын баары менен бүгүнкү күндө тегиз иштеттим. Ким кандай суроо берсе баарына берип атам. Бирок ар бир нерсени айтканда дагы, дегенде дагы өзүнүн аты менен айтсаңар. Кече бир каза болгон уйгурдун сөзү менен, иликтөөсү менен. Бул жерде отуруп алып бардыгыз бирөөгө мен мына кечирип коесуз, Юсуровго айтып коюшум мүмкүн. Юсуров ушундай деп. Ошого ишенип жаза бериш керекпи? Эмне үчүн ошону тастап туруп анан силер журналисттик иликтөөнү чыгарып атыңар? Мен буну айтпайын дедим эле. Дагы кечирим сурайм дагы бул жерден. Бирок бул жердеги информацияны уккандан кийин мен айтышка туура келди. Рахмат, менин башка суроом жок.